Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков кыргыз-тажик чегарасындагы жаңжалда жабыркагандардын алабалын сурады. Алар учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланып жатышат. Борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков жабыркагандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам тууралуу айтып берди. Бизге кече күнү Баткен облусунан 10 жаракат алган биздин жарандарды алып келди. Анын 5-өө аскер кызматкери, 5-өө биздин жарандар. 3-өө бүгүнкү күнү реанимация бөлүмүндө жатат, калган 7-өө бөлүмдөрдө жатышат. Бардыгында ошол ок менен жаракат алышкан. Көбүндө ошол октор денесинде калып калган. Биз буларды пландык түрдө эртеңден баштап операция жасап, жанагы окторду мойнунан, денесинен, омурткасынан, жан башынан, колунан алабыз да. Бир жаракатыбыздын аскер кызматкери колуна ок тийип, сөөктөрүн бардыгын талкалап кеткен экен. Ошол сөөктөрдү дагы биз чогултуп, ордуна коебуз. Жээнбеков бейтаптардын баарына тезирээк сакайып кетишин каалап, дарыланып жаткан жабыркагандардын туугандары менен баарлашты. Жаракат алгандарга президенттин атынан материалдык жардам көрсөтүлдү, бирок анын суммасы канча экени айтылган жок. 16 сентябрда Баткен облусунда мамлекеттик чегара тилкесиндеги атышуудан улам 13 адам ар кандай жаракат алган. Алардын 10-у куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Бишкек шаарына толугураак дарыланууга жеткирилген. Дарыгерлер алардын абалы азыр туруктуу экенин белгилеп жатышат. Yaxşı olub gələcək. Ayılda çok, ayılda 5 кишиге бүгүн пландык операциялар жасалат. Атышууда жаракат алган 3 киши Лейлик аймактык ооруканасында дарыланууда. Алардын абалы оор экени маалымдалган. Алар ошол 16-күнү эле баягы тез жардам иштеп, ошо түнү бою биздин ошо жериндеги докторлор жана максаттан Лейлик алып келишип, ошол жерден тез ара жардам кылып, операцияларды кылышты. Көчөдөгү ушу Оштондогу биздин нейрохирургтар барып, бир балабызга операция кылды. Бүгүнкү абалдары мындай биздин медициналык тил менен айтканда оор туруктуу. Эгер азыр алардын абалдары ичине жакшы болгондо, аларды Бишкекке алып келебиз.